Күздөгү президенттик шайлоо күнүн белгилөө, күрөө акыны 2 миллион сомго көтөрүү, партиялар үчүн 7% босогону 9%га өзгөртүү, ушул жана башка сунуштар камтылган президентти жана жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндөгү конституциялык мыйзам боюнча бүгүн парламенттик талкуу болду. Биз НТС каналынын түз эфиринде Кайчы пикир программасында ушул маселенин айланасында талкуу курган жатабыз. Менин атым Мирбек Айтикеев, саламатсыздарбы? Студиянын бүгүнкү коноктору Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымынын орун басары Атыр Абдрахматова жана ошондой эле жогорку кеңештин мурдагы төрагасы, Боршайкомдун мурдагы мүчөсү Ишенбай Кадырбеков агай конокто. Алгачкы суроону Атыр айымына сизден баштасак, депутаттар тарабынан сунушталып жаткан шайлоо жөнүндөгү мыйзам долбоорлоруна ошо шайлоону уюштуруп өткөрө турган орган катары ошо Боршайкомдун пикири кандай? Албетте, саламатсыздарбы? Албетте, биздин ушул шайлоо процессин жөнгө салган мыйзамдарда кээ бир мүчөлүктөр бар, ошолорду жокко чыгарып, ушул чоң алдыда тура турган президенттик шайлоонун алдында ошол кандайдыр бир ар кандай пикирди жарата турган беренелерди жокко чыгарып, негизи мыйзамдын түз так иштешине алып келе турган өзгөртүүлөрдү киргизишин биз колдойбуз. Жеке мен да колдойм. Себеби дегенде биз өткөн шайлоолордо, шайлоо процесстеринде мынакей Ишенбай айда айтып кетер, ар кандай башкача, ар бир адам башкача түшүнүп, башкача колдоно турган ойлор дагы, беренелер да пайда болуп калганынан көп мындай элдин наразылыгын, биздин эң башкы шайлоочулардын наразылыгын туудурган мыйзамда мындай карамаштыктар калып калган да. Ошол себептен бүгүнкү талкууга коюлган конституциялык мыйзамга сунуштарды көбүнчөсүн сөзсүз түрдө биз колдойбуз. Андан кийин эң башкысы бул өзгөртүүлөр тез арада кабыл алынса жакшы болмок. Анткени шайлоо процессине катышам деп талапкер, президенттикке талапкерлигин коем деген биздин бүт атуулдардын бардыгы ошол кайсы өзгөрүүлөр киргенин билип, ошол өзгөрүүлөргө жараша өзүнүн кыймыл аракеттерин пландаштырганга убакыт беришибиз керек да. Андан сырткары бизге дагы Борбордук шайлоо комиссиясына дагы сөзсүз түрдө ошол беренелер, ошол жаңы өзгөртүүлөр кандай тартипте колдонулары жөнүндө дагы ич арада сүйлөшүп, ич ара жол жоболорубузду дагы беките алышыбыз керек. Ошол себептен эгерде биздин мыйзам чыгаруу бийлиги, депутаттарыбыз өзгөртүүлөрдү бир колдоп киргизебиз деген ниетте болсо, ошонун баардыгын тез арада кабыл алып берсе жакшы болмок да. Бүгүнкү парламенттик угууда өзгөчө бул президенттик шайлоонун датасы жөнүндө аябай талкуу жаралгандай болду. Буга чейин деле талкуу жаралып аткан. Анан 15 октябрга мындай токтолушуп аткандай да, ушул демилгечилер ушул датага келип атабыз. Эми парламент колдоп, президент кол койсо 15 октябрда шайлоо өтүш керек дегендей бүгүн сөздөр айтылды. Анан ушул аралыкта шайлоону өткөрүп, жана башка процедураларды айтып өтпөдү бүгүнчү бир топ. Жетишеби Борбордук шайлоо комиссиясы шайлоодо өткөргөнгө ылайыктуубу ушул дата? Мындай да, негизи мыйзам боюнча дагы, конституция боюнча дагы Борбордук шайлоо комиссиясы мыйзамды мындай мыйзамды кандай жөнгө салышы жөнүндө бир кандайдыр бир түшүндүрүү иштерин, түшүндүрмөлөрдү бергенден алыспыз да. Анткени биз ушул жогорку кеңеш кандай мыйзам аткаруучу орган катары биз ошону жогорку кеңештин депутаттары кайсы күндү белгилеп берсе, ошол күндө биз шайлоону өткөзгөнгө биз даярбыз. Процедуралар бузулбайбы? Процедура эчтеке бузулбайт. Андан сырткары бул суроонун көтөрүлүп коомчулукта талкууланганы бир жагынан жакшы. Себеби дегенде азыр эгерде ушул президенттик шайлоонун датасынан биз кандайдыр бир талаш тартыштын аркасы менен эски датаны калтыра турган болсок, анда шайлоочулардын жүрөктөрүндө бир аз мындай түшүнүксүз ишенбестик пайда болуп калышы мүмкүн. Ошол себептен азыртадан ушул 15 октябрга жылдырышса 15 октябрда деп так бардык тараптар бирдиктүү бир ойго пикирге келип, бир датаны бекитип алса жакшы болот. Анткени ушу биздин шайлоочуларга дагы биздин биринчи кадамыбыздан эле кандайдыр бир түшүнбөстүктөрдү, ишенбестикти жараткандан биз алыс болушубуз керек. Эгерде 15 октябрга дайындай турган болсо, президенттик шайлоо күнүн Борбордук шайлоо комиссиясы шайлоо өткөргөнгө даяр. Эч кандай бизде тоскоолдуктор жок. Ишенбай агай, мына 15 октябрда президенттик шайлоо болушу мүмкүн деген жогорку кеңештин депутаттары тарабынан демилге чыгып атат. Анан 45 күн калат экен, ошол 1 декабрь ошол учурдагы президент ант берип, расмий ишине ыйгарым укуктарын пайдалана баштады дегенге чейин ошо бир 45 күндүк убакыт калат экен. Анан биринчи тур, экинчи тур болушу мүмкүн, соттук териштирүүлөр болушу мүмкүн, жана башка деп коомдо талкуулоодо бир катарчы. Анан ушулардын баарын эске алганда 45 күн жетиштүүбү, процедуралары бузулбайбы? Бул жерден башка маселеге көңүл буруш керек. 1 декабрда президенттик ыйгарым укугунун срогу бүтөт.
Аны барыбыз билебиз, Конституциядан 61 статьяда жазылган. Эгерде мына администрация президенттин кишилери дагы айрым борбордук шайлоо комиссиянын мүчөлөрү дагы айтып отурушат, эчтеке эмес шайлоо бүтпөй калса, президент өзүнүн ыйгарым укугун андан ары иштеп кете берет. Мындай прецедент болгон деген сөздөрдү айтып, вечерний Бишкекке дагы чыгып атат ушундай комментариялар. Эгерде ушундай ой менен кетсе, анда 17 ноябрда болобу, же 1 декабрда болобу шайлоо, анда талашсыз нерсе. Эң негизгиси, ыйгарым укугу бүткөндө президент анын өзүнүн укугун андан ары улантабы, анын ордуна улантпаса ким болот деген ушул гана сөз көңүл буруш керек. Мына эгерде улантпайт, 61 статьяны негизге алып 6 жыл бааласа, анда 15 октябрь кеч. Качан болуш керек сендегилер? Себеби мына эсептеп көрөлү, оңой эле. Кээ бирлер айтып атат, мурунда бир борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү айтып кетти, шайлоо бүткөндөн кийин инаугурацияны өткөрөбүз деп. Инаугурация деген бул саясий чоң процедура. Чет өлкөдөгү президенттерди, башкаларды конокко чакырабыз. Биз көчөгүнө шайлоону өткөрүп койдук эле, Владимир Владимирович Путинге эртең келе албайсызбы инаугурацияга деп айта албайбыз. Протокол боюнча эң аз дегенде 1 айдан кем эмес срок болуш керек. Ошондо 1 декабрдан 1 айды эң аз дегенде алып койгондо 1 ноябрь болуп калып атат. 1 ноябрдан 20 күндүн ичинде борбордук шайлоо комиссиясы өзүнүн жыйынтыгын чыгарыш керек. 20-25 күндүн ичинде. Анан сот процесси болот, результат болгондон кийин. Сотку 1 инстанция, 2 инстанция болуп туруп, акыры 1 айга чоюлуп кетет. Ошондон 1 айда алганда 1 октябрь болуп калып атат. Бул бир эле тур болгондо. А 2 тур болуп калса 3 жума, дагы соттук процесс, дагы 20 күн результатын айтор биз баары бир каалайбызбы, августка, сентябрдын башына өтүп кетип атабыз. Ошондуктан мен жанагы сунуш кылып аткан адамдарга сурайт элем. Эгерде силер президенттин мөөнөтү 1 декабрда бүтсүн деп, келечекте чоң жаңжал болбосун деп, сөз ушундай ой менен 15 октябрга жылдырып атсаңар, анда А дегенден Б айтып туруп, бирөөтөлө жакшылап эсептеп туруп, август айына жокса сентябрдын башына алып келиш керек. Жок, президент ушундай бар прецедент, эгерде шайланбай калса президентибиз иштеп кете берет десе, анда өзгөртпөй эле коюш керек, 17 ноябрда калтырып коюш керек. Ошол эле учурда жайкы бүгүн ошо Иса Өмүркулов, социал-демократтардын фракциясынын жетекчиси, жайкы эс алууларга туш келет экен, шайлоо процесси, шайлоо иш-чаралары, анан көпчүлүк шайлоочуларды шайлоого тарта албай калабыз деген менен бул бир маселе болуп атканы менен түшүндүр, ошону менен октябрга токтолуп атканын айтып кетти да. Бул жерден өтө кыска ой болуп атат да. Биз конституция деген бул ыйык нерсе. Кээ бирлер да туура эмес конституцияны айтып атат да. 63 статьянын 2 беренеси менен 63 берене менен 2 пункту менен айтып атат, бир колдон бир колго өтүп кеткенден укук бүтөт деп. 61-ди унутуп коюп атышат. 6 жыл деген. Бул уголовный кодексте бир түшүнүк бар, узурпация власти деген. Эгерде өз мөөнөтүң бүткөндөн кийин бийликте отуруп калсаң, кийинки келген бийлик мүмкүн учпай коет. А ким билет, кийинки келген президент менин укугумдан, мөөнөтүмөн 1 саат, 2 саат, 2 күн, 3 күн көбүрөөк алып койду деп туруп, жаңжал чыгып калышы мүмкүн. Эгерде президент өзүнө макул болуп атса, өзүнүн ыйгарым укугун өзүн так конституцияны аткарам деп аткандан кийин Иса Өмүркулов анда жакшылап эсептеп, мынчалык болгондон кийин октябрь дебей, сентябрь деп гана ошонун эсеби менен сентябрдын башы же октябрдын, августтун бир 15-20-ларына коюш керек. Атырайым, мына жогоруда пикирди уктуңуз, анан 45 күн жетиштүү болобу? Техникалык жактан процедураларды бузулбай баарын эске алганда. Бүгүн ошо парламенттик угууда сиз да күбө болдуңуз. 45 күн жетиштүү болот. Биринчи, экинчи тур менен чогуу инаугурацияны өткөргөнгө да жетиштүү болот дегендей пикирлер айтылды демилгечилер тарабынан. Мен жогоруда айтып кеткендей, негизи БШК аткаруучу орган катары кайсы датага белгилеп берсе, кайсы күнгө белгилеп берсе, жогорку кеңеш биздин конституцияда дагы мынакей агай дагы башын ийип атат. Конституцияда айтылгандай 6 жылдык мөөнөтү турат. Мыйзамдарда көрсөтүлгөндөй биздин жогорку кеңеш президенттик шайлоо күнүн бекитет. Ошол себептен кайсы күнүн бекитип берсе, биз ошол күнгө шайлоо өткөзгөнгө даярбыз. Албетте, ушундай ар кандай мындай
нааразылык же кандайдыр бир күмөн санаган ойлор пайда болуп, ушул биздин чындап эле тарыхыбызда мыйзамдуу бийликтин 6 жыл мөөнөттүк президентибиз иштеди. 6 жыл мөөнөтү өтүп атат. Ошону мыйзам чегинде эч кандай ушундай талаш тартыш пикирлерди жаратпастан айтылган убакытка жетишсек жакшы болмок. Анткени биздин ушул элге дагы, шайлоочуларга дагы бул жакшы үлгү, жакшы мисал. Андан кийин жаңы шайланган президент дагы, кете турган президент дагы өзүнүн макамына ылайык кетет да. Ошол себептен бул жагы мен пикиримде мындай ушул биздин мыйзам чыгаруу органынын бир саясий, анан кийин ушул биздин шайлоочуларга багытталган чечим болуш керек. Туура саналган. Анткени Ишенбай агай туура айтып кетти, өзү дагы мурунку БШКнын мүчөсү болгон, тажрыйбалуу көп нерселерди өткөрүшкөн. Шайлоо процесси албетте ар кандай талаш тартыштарды жаратып, сот процесстерде жүрүп, биз шайлоонун жыйынтыктарын 20 күндө алып чыгарсак, андан кийин эгерде экинчи тур боло турган болсо, эки жумада кайра өткөрсөк, кайра 20 күн шайлоонун жыйынтыктарын чыгарышыбыз керек экинчи турдун. Андан кийин ар кандай талаш тартыштар болуп калса, бир дагы 20 күндөн ашык чарак керек да. Ошол себептен мунун баарын эске алуу менен балким биздин жогорку кеңештин депутаттары кайрадан бүгүнкү талкуунун негизинде дагы, жогорку кеңеште болгон талкуунун негизинде дагы кайрадан санап чыгышар. Биздин эми тилибиз кыска бул жактанчы, кайсы күндү белгилеп берсе. Бул мыйзам долбоору али экинчи окууда, комитеттерде биринчи, экинчи окууда талкууланат жана башка процедураларда алымча кошумчаларды азыркы биздин регламентке дагы, жогорку кеңештин регламентине да ылайык, андан кийин мыйзамдарды бекитүү боюнча процедурасына ылайык азыр экинчи окууда жүрүп атат бул эмеч мыйзам долбоору. Азыркы сунуштарды эске алуу менен комитеттин жыйыны болот экинчи окууда, андан кийин жогорку кеңеш кабыл алгандан кийин үчүнчү окууда бул өзгөртүү кирбей калат да, формалдык эле кабыл алуу болуп калат да. Ошол себептен азыр өзгөртүлө турган учур. Азыр өзгөртүп, ушундай бир чечимге бир тараптар бир кандайдыр бир компромисске, бир консенсуска келип, жыйынтык чечим чыгарып, күндү белгилеп бериш керек да. Ошол эле учурда ошол президенттик шайлоонун мөөнөтүн жогорку кеңеш 4 айдан кем эмес учурда белгилеш керек деп атат. Эгерде октябрь деп туура келе турган болсо, бул ноябрь, июнь айында бул шайлоо мөөнөтү жарыяланыш керек. Демек, мыйзам долбоору бул ушул май айынын ичинде чукул арада кабыл алынып, президентке кол коюуга жөнөтүлүш керек экен да. Албетте, да. Бирок эске алыш керек, биз жогорку кеңеш кабыл алгандан кийин мыйзам долбоорун президент да кол коюш керек. Балким президент да буга көнбөй өзүнүн каршы пикири менен кайра жогорку кеңешке кайтарып бериши да мүмкүн. Бир ай чукул арада болот. Албетте. Ошон үчүн айтып атабыз, биз ушуну эгерде чындап эле ушул болгон өзгөртүүлөрдү бүгүн талкуулангандагы жакшы көп өзгөртүүлөр бар, бизге керектүү, БШКнын өзүнө да керектүү өзгөртүүлөр көрсөтүлгөн. Ошол себептен муну чукул арада кабыл алып, элдин баарына дагы кабарлашыбыз керек да. Ушундай мыйзам өзгөртүүлөр болду, ушундай тартипте президенттин шайлоосун өткөзөбүз депчи. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер НТС каналынын түз эфиринде Кайчы пикир программасын көрүп жатасыздар. Бул жолу биз шайлоо жөнүндөгү мыйзамдарды талкууга алып жатабыз. Азыр кыскача тыныгуу бар, андан кийин талкуу уланат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер НТС каналынын түз эфиринде Кайчы пикир программасын көрүп жатасыздар. Бул жолу биз алдыдагы президенттик, андан кийинки парламенттик шайлоолор боюнча конституциялык мыйзамдагы өзгөртүүлөрдү, толуктоолорду талкууга алып жатабыз. Ишенбай агай, мына ушул аталган мыйзамдагы дагы бир орчундуу өзгөрүүлөрдүн бири бул ошол талапкерлердин күрөө акысын ошол көбөйтүү жагы каралып атат. Бул 2 миллион сомго чейин 1 миллион сом, 2 миллион сом деген дагы сунуштар айтылып атат. Бул албетте демилгечилердин айтымында мурдагы шайлоолордо 80-90го чейин талапкерлердин саны чыкпасын, мындай баратканда ойлонуп барсын дегендей жөө келтиришип атат да. Бул бюджетти экономдоого жана башка маселелерди эске алуу менен бул нерсе менен жөнгө салса болобу абалда? Бул кайра эле баягы конституциянын принципине каршы чыгып атабыз да. Президент кайсы гана Кыргызстан гражданасы боло алат деген. А биз болсо ага жолтоо кылып атабыз. Баары бир жерде жолтоо бар. 15 жылдан кем эмес Кыргызстанда жашаш керек. Кыргыз тилинен экзамен бериш керек. 30 миңден кем эмес кол чогулуш керек дегендер, эми дагы 2 миллион дагы бериш керек деп турбуз. Бул туура эмес саясат деп ойлойм. Бирок 2 миллионду көбөйткөндө башка аргумент айтсам мен макул болот. Мисалы, аргумент мындай: 2 миллиондон өткөрсүн дагы мындан ары баннер, плакат, тигинде агитация болбой эле жалаң ошо акчалардын баары тең атаандаштардын, талапкерлердин дебатына кетсин деп. НТС силерге да төлөп берсин, мамлекет ошонун бюджеттен өткөргөн акча негизинде КТРга да башка жерлерге анан дебат кылып эле
Ошондо эл бир болсо ким кандай убада бергенден эмес, кайсы тиги талапкер өзүнүн оюн айта алып, талаш тартышта ута алып, өзүнүн конкурентин ута турган мүмкүнчүлүк болгондо, ошондо Петр Первойдун айткан бир сөзү эске келет да, мындан ары менин баярларым жазма колдон окубай, жөн оозеки айтсын, мен башындагы келесоо экенин же келесоо эмескенин көрөйүн дегендей мааниде болуп калат да, эл өзү калыс болот. Эгерде ушундай мааниде көбөйтүп атабызда, бул акчанын баары тең жанагындай нерсеге кетет, агитационный, целенаправленный кетет десе бир жөн. А бирок көп талапкерлер чыгат, тигинтет мынтет деген бул конституциялык негизги принциптерин биз бузуп атабыз. Демек чыга бериш керек, 100 болсо деле, башка болсо деле. Боло берсин деп элем. Ошонун арасынан бирөөсү урулуп чыгат. Атайын ошол өзгөртүлүп аткан, киргизилип аткан өзгөртүүлөргө дагы эмнелер кабыл алынышы керек? Сиздер мисалы шайлоону уюштуруп өткөрүп аткандан кийин кайсы нерселер дагы камтылышы керек? Камтылбай калган балким. Тактоо иретинде дагы бир өзгөртүүлөр керек. Мисалы, ыйгарым укуктуу өкүл деген ар бир талапкердин деген ушундай жардамчысы болот. Шайлоодо ар бир саясий партиянын дагы жогорку кеңешке айта турган болсок, ошол ыйгарым укуктуу өкүлдөрү мисалы ар бир талапкердин документтерин БШКга алып келип каттоодун алдында 3 күн мурун ошол ыйгарым укуктуу өкүлүн да каттап кетиш керек да. Анткени биздин мыйзам боюнча ошол ыйгарым укуктуу өкүлдөрү финансылык маселелер боюнча болобу же укуктук маселелер боюнча болобу кайсы мөөнөттө документтер алып келип БШК ташталат, ошол жөнүндө сөз жок да. Ошону бекитип кетсек, андан сырткары ошол эгерде үгүт иштери жөнүндө айта турган болсок, биздин ушул мыйзамда үгүт иштерин алып баруу менен анан кийин маалымдоо деген түшүнүк экөө бири-бирине окуп калган да. Менин пикиримче ошол эки нерсени бөлүп коюш керек. Себеби дегенде маалымдоо деп кээ бир талапкерлер үгүт иштеринде жүргүзүп кеткен учурлар болот. Же тескерисинче мамлекеттик ишкананын кызматкерлери болобу же ошол мамлекеттик массалык каражаттардын өкүлдөрү болобу, алар ошол маалымдоо деп жашыруун башка талапкерлерге өзүнүн кайсы бир жакшы ойлорун, жакшы пикирлерин жазып кеткен учурлар болот да. Ошол себептен маалымдоо бул Борбордук шайлоо комиссиясы башка мамлекеттик органдар тарабынан ошол шайлоо процесси эмне жөнүндө болуп атат, кайсы талапкерлер катышып атат, кандай процедуралар менен шайлоо өтөт деген жөнүндө болот да маалымдоо. Үгүт иштери болсо ар бир талапкер мен үчүн добуш бер, же буга каршы добуш бер деген жөнүндө сөз да. Ошол себептен мисалы ошол эки түшүнүктү дагы бири-биринен бөлүп, эки башка кандай десем, эки башка процедура салып, анан кийин жоопкерчилигин да чоңойтуш керек да. Андан сырткары мынакей агай дагы тастап кетер, үгүт иштерин алып барганда талапкерлер өзүнүн үгүт материалдарын алып келишет. Үгүт материалдарын анан кийин ошол үгүт материалдарын Борбордук шайлоо комиссиясы мисалы карап берет дегендей жазылып кеткен берене бар да. Бирок биз карап бербей эле ушул биздин 28 беренеде бекитилген үгүт иштерин алып баруу боюнча мыйзамдуулуктун сакталышынын принциптери жазылган да. Мисалы террордук кандайдыр бир же болбосо мамлекеттин же болбосо кайсы бир улуттун кемсиндирген эмелерге жок болуш керек депчи үгүт материалдарында. Биз ошону текшерип беришибиз керек. Анан кийин ошол үгүт материалдарын талапкерлер БШКга ошол материалды чыгарганга чейин алып келип, биздин макулдугубузду алып кетсе бир жаран жакшы болмок да. Ошондой нерселер дагы мисалы азыр мыйзам долбоордо каралбай калган да. Андан сырткары бүгүн аябай жакшы айтылып кетти. Бул ойду дагы, бул сунуштагы жарандык коомдун өкүлдөрү дагы ушул байкоочу болуп иштер дегендер дагы айтып кетишкен. Биздин ушул ар бир участкалык комиссияда шайлоо процесси бүткөндөн кийин шайлоо күнү жанагындай автоматикалык урнандан келген сандардан башка ар бир бюллетенди санап биздин участкалык шайлоо комиссиянын мүчөлөрү жыйынтыктар чыгарышат. Ошол жыйынтыктарды чыгаргандан кийин протоколдор БШКнын сайтына илинсин деген да сунуш түштү. Ушул дагы жакшы нерсе, анткени кайсы бир ар бир биздин 2400дөн ашыкча участкабыз бар шайлоо. Ошонун ар биринен келип түшкөн протоколдорду биз сайтка илип, ар бир жаран кызыктар жаран кирип биздин сайтка таанышып, эгерде макул болбой же болсо кандайдыр бир келишпестиктерди көрсө бизге айтып, убагында биз чечкенге мүмкүнчүлүк болот эле да. Андан сырткары дагы ушундай техникалык жактан дагы кээ бир мындай сунуштарыбыз бар. Аны биз жакын арада ушул жогорку кеңешке дагы ар бир фракцияга дагы комитетке дагы киргизгенге даярдап турабыз да. Ушундай
Ушул мыйзамдар менен чогуу кабыл алып берүү. Албетте, анткени ушул кайсы бир катышуучу шайлоо процессине катышкан адам болбосун, баардыгыбыздын түшүнүгүбүз, баардыгыбыздын ушул мыйзамды колдонушубуз бирдей болуш керек да. Эки тараптуу болуш керек. Ишенбай ағайын, ушул президенттик шайлоодон парламенттик шайлоодогу мыйзам өзгөртүүлөргө келе турган болсок, мисалы 7% босогону, буга чейин 7% болуп келсе, партиялардын парламентке кирүүсү 9%га чейин көтөрүү сунушталды. Бул партиялардын ирилешүүсүнө стимул болот деп айтылып атат. Анан кандай пикирдесиз? Бул өтө Буга чейин да сунушталган. Буга чейин 5-чи чакырылышта бул өтө жаман сунушта, мындайча айтканда. Биз кээ бирде демократия деген сөздү айтып көп айтабыз, дагы ошонун эң негизги принцибинен сыртка чыгып кетебиз да. Демократия деген элдин бийлиги, элдин көпчүлүгүнүн бийлиги деп которулат да, мындайча айтканда арада власти деп коет. Демек, эгерде мурда бийлик элдин колунда болгондон кийин, ал өзүнүн бийлигин бирөөнүн колуна өткөрүп берип аткандан кийин, ал өзү шайлоочу болуп калат дагы, шайлайт өзүнүн кимге өкүлгө бере турганын. А тиги болсо, жанагы пассивный право менен кийин депутат болуп кетет, же президент болуп кетет. Эми ойлоп көргүлө, 7% болгондо бүгүнкү күнү парламентте 37-ден 38% тегерегиндеги шайлоочулардын өкүлдөрү отурат. 62% шайлоочулардын өкүлдөрү парламентке келбей калды. Көпчүлүк шайлоочулардын укуктары тебеленип, мындайча айтканда, алар сыртта калды дагы, 38% дагы. Көрдүң? Мына бул оюнда келечекте мисал катары айтып атам да, СДПК болсо, Кыргызстан партиясы болсо, Республика Ата журт болсо, бир бол, өнүгүү, ата мекен болбош керек деген эле сөз да. Эң акыркысы. Мына Израилде аларды 1%. Парламентте 13 партия келип отурат. Өкмөттү шайлаш аякта маселе да жок. Эмне үчүн алар ошентип атат? Элдин өкүлдөрүнүн представительдери Кнессетте көп болсун деп атат. Биз дагы ошондойдон 9%га көтөрбөй кичирейтишибиз керек кайра. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер кайчы пикир программасын көрдүңүздөр. НТС каналынын түз эфиринде. Бул жолу биз президенттин жана жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо мыйзамын талкууга алдык. Бүгүнкү берүүбүзгө Борбордук шайлоо комиссиясынын мурдагы мүчөсү, жогорку кеңештин мурдагы төрагасы Ишенбай Кадырбеков жана ошондой эле Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымынын орун басары Атыр Абдрахматовалар катышты. Берүүнү мен Мирбек Айтикеев алып бардым. Кечиңиздер көңүлдүү улансын.